Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшыбы? Эң сонун маанайда адеп сабагын баштайбыз. Адеп сабагынын темасы мамилелешүү адебине көнүгүү. Сабактын максаты мамилеге сылык болуп, адептүүлүккө үйрөнөсүңөр, бири-бириңерди сыйлоого тарбияланасыңар, жакшы сапаттарга ээ болосуңар. Мамилелешүү адебине көнүгүү. Балдар, силер улуу кечүүлөрдөн өз ара мамилелердин көптөгөн жолдорун окуп, билип үйрөнгөнсүңөр. Аларга ылайык ар кандай темадагы аңгеме, жомок, ырларды, тамсилдерди окугансыңар. Байыркы данышман Сократ өз кезегинде сөз тууралуу мындай бир ойду айткан экен. Сөз өзү кыпындай болуп туруп, чоң кереметтүү күчкө ээ. Ал адамды кайгы капага чөмүлтүп, муунга батырып, айрым учурда чөккөн көңүлдү көтөрүп, эң чоң ынандыруучулук күчкө ээ. Данышмандын айтканы боюнча, сөзгө эң жогорку маани берүү керек. Андай болсо, сөздүн керемет күчүн текшерип көрөлүчү балдар. Бизге сөз күзгү оюну жардамга келет. Сөз күзгү оюнун биргеликте ойнойлучу балдар. Сөз адамдын ким экендигин билгизип турган күзгү экендигин бардыгыбыз эле жакшы билебиз. Айталы, орой адам күзгүдөн өзүн каардуу, урушчаактыгын, ал эми жан эргиткен жакшы адам сөздөрдү сүйлөгөн адамдын түшүнүктүү, боорукер, жароокер, беришен, ак көңүл экендигин көрсөтөт. Азыр эки топко бөлүнөлү. Биринчи топ мамилеге жакшы, ал эми экинчи топ мамилеге начар балдар болуп иштейбиз. Биринчи топтогу окуучулар чагылдыра турган мүнөздөгү адамдар жана алар колдонула турган сөздөр. Орой, оройлук, эй, жогол, бар ары, турчу нары, келжиребей, айтпадымбы? Караба, жок деп жатам жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Экинчи топтогу окуучулар сылык, сылыктык, саламатсызбы? Кечирип коюңуз, келиңиз, өтүңүз, өтүнөм, суранам, кичипейилдикке айтып коесузбу? Ата, апа, байке, эжеке. Сүйлөп жатканда үнүңөр аткарылып жаткан мүнөзгө шайкеш келүүсү зарыл. Көрүп олтурушкан окуучулар туура талдоого жеңил болот. Эки топтун ортосундагы сөзүн сүйлөгөн калыс бала бар. Ал сөз күзгү оюну ойнолуп өткөндөн кийин орой балага айткан калыс сөздөрдүн үлгүсү. Кой, бул кылганың жарабайт, айтылган сөз атылган ок. Ал адамдын көңүлүн жаралап коет. Этият болуп сүйлө. Адамда адамгерчилик деген жакшы сапат бар. Андан куржалак калба. Жаман кылыктарды оңдош керек. Жолдошуңдун ар ишине ар дайым көмөк көрсөтүүгө дайым даяр болушуң керек. Сылык балага айтаар калыс сөздөр. Сен кичипейил жакшы баласың. Сенден жакшы адам чыгат. Ар дайым ушул жолуңдан тайба. Бышыктоо. Сөз күзгү аны ойноп жатышкан эки окуучунун ким экендиктерин көргөздө. Сөз адам баласынын адамгерчилигин көргөзүп турган. Күзгү деген чын айтылгандыгы айгин эледе. Макалды талдагылачы балдар. Макалды талдап көрөбүз. Жакшы сөз жыланды ийден чыгарат. Жаман атка мен камча, жакшы атка бир камча. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган чеңени үй чечкенде көрөбүз. Макалдарды маанисин чечмелеп кандай мүнөздөргө туура келерин ойлоп көрдүңөрбү балдар? Силерге ишенем. Силер туура талдап маанисин чечмеледиңер. Азаматсыңар. Суроолор боюнча аңгемелешели. Биринчи суроо: сөз күзгү оюндагы кайсы бала силерге жакты, эмнеси менен? Кандай мүнөзү менен балдар адептүү болушат экен? Экинчи: мындай орой баланын сөздөрүн колдонууга болобу? Үчүнчү: сылык мүнөз деп кандай мүнөздү айтабыз? Азаматсыңар. Андан кийин кезекти Бурима оюнуна берели. Улууга урмат, кичүүгө ызаат кылып, бизден кубат өтө эле сылык, туура сүйлөйт сөздү угуп, сөз керемети өтө эле улук. Балдар, биз бул жерден сылык, угуп, улук деген үч сөздү таптык.
эсиңе жана аткар. Аз сүйлөп көп тыңша. Айтылган сөз атылган ок. Жакшы адам жаман сүйлөбөйт. Эстүүгө 2 ооз сөз жетет. Көп сөз көмүр, аз сөз алтын. Сөзгө баатыр, ишке бакыр. Сөзү көп, иши жок. Бирөөлөр менен сүйлөшө билүү маанисиз. Ар дайым мамилелешүү адебин сакта. Балдар, силер эсиңерге түү жана аткар дегенде эсиңерге түү алгыла. Булар силердин сөз байлыгыңарга эң чоң көбөлгө түзүлөт. Мына ошентип бүгүнкү адеп сабагыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабак балдар силерге жактыбы? Кийинки сабакка чейин жолукканча сак саламатта болгула.